Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Өзбекстан Москвага генералдын өлүмүнө шектелген адам тууралуу маалымат жөнөттү. Өзбекстандын күч органдары Москвада генерал Игорь Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу кармалган жаран тууралуу Орусияга маалымат жиберди. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Кармалган жаран тууралуу маалымат дароо Москвага жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков брифинг учурунда Орусиянын президенти Владимир Путин террордук чабуулда каза болгон радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу күчтөрүнүн башчысы генерал-лейтенант Игорь Кирилловдун жакындарына көңүл айтканын билдирген. Анын айтымында киши өлтүрүүгө кимдер буйрук берип, уюштурганы буга чейин ачыкка чыккан. Бүгүн эртең менен ФСБ террордук чабуулга шектелген адам кармалганын жарыялады. Ведомстводан билдиришкендей, ал 1995-жылы туулган Өзбекстандын Ахмат Курбанов аттуу жараны болуп чыкты. Сурак учурунда ал аны Украинанын атайын кызматы жалдаганын билдирген. Теракттын аткаруучусуна $100,000 жана Европа паспорту убада кылынган. УКМК Бишкек шаардык сотунун судьясын жубайы менен чогуу кармады. Бишкек шаардык сотунун судьясы жана анын жубайы кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМК тарабынан коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө Бишкек шаардык сотунун жазык коллегиясынын судьясы судьянын аялы болуп саналган жаран тарабынан алдамчылык фактысы аныкталган. Тактап айтканда жаран кыргыз жаранынан $2,000 174 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылган. Мындан улам аталган жаран М-банк тиркемеси аркылуу жарандын атына акча которгон. Ал жолдошу Бишкек шаардык сотунун жазык коллегиясынын судьясы. Жарандан Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясынын судьясы менен байланышууну суранып, жарандын пайдасына оң чечим чыгаруу өтүнүчү менен кайрылган. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Билдиришти УКМКдан. УКМК кошумчалагандай 16 декабрда судья Бишкек шаардык сотунун жарандык иштер боюнча коллегиясынын судьясы иш бөлмөсүнө кирип доогер жаран жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Ал эми судья баяндамачы жаран мындан баш тартып мыйзамдарга ылайык чечим кабыл алына тургандыгын белгилеген. Ошол эле учурда судья баяндамачы жаран аталган жарандык ишти кароону токтоткон. Бул доогер жарандын пайдасына болгон эмес. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгы боюнча судьянын жубайы УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал эми Бишкек шаардык сотунун судьясы жаранга карата чогултулган материалдар судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясына жөнөтүлүп, алар бүгүн 18 декабрда кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук беришкен. Алардын баш коргоо чарасы бүгүн 18 декабрда 1-Май райондук сотунда каралат. Аймактардагы имамдарга кызматтык унаалар берилди. Муфтият бүгүн 18 декабрда өлкө аймагындагы райондордун баш имам хатиптерине 20 кызматтык автоунаа тапшырылганын билдирди. Бул иш-чара дин башкармалыгынын борбордук кеңсесинде өтүп, ага дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов, муфтий Абдулазиз Закиров катышты. Иш-чаранын негизги максаты райондордо дин кызматкерлеринин ишин жеңилдетүү жана элге ыңгайлуу сапаттуу кызмат көрсөтүүнү камсыздоо болуп эсептелет. Муфтий өз сөзүндө автоунаалардын тапшырылышы дин кызматкерлеринин ишин жаңы деңгээлге көтөрөөрүн баса белгиледи. Жакынкы күндөрү дагы 20 автоунаа берилери маалымдалды.
Фергананын борборундагы май коюучу станцияда катуу жарылуу болуп 4 адам каза болду. Кечээ 17 декабрда Ферганада унааларга бензин жана пропан коюлуучу май коюучу жайда жарылуу болгон. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазышууда. Конус берген видеодо көрүнүп тургандай жарылуудан кийин айланага жайылып кеткен газ тутанып, жалын бут кесилишти бир нече секунд каптаган. Кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болгон. Садыр Жапаров Акылбек Жапаров эмне себептен кызматтан алынганын айтты. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин бүгүн 18 декабрдагы жыйынында сөз сүйлөп жатып, Акылбек Жапаровдун кызматтан кеткени боюнча комментарий берди. Ачыгын айтып коюш керек, бул жечкендиктерге министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ачыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, акциз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Усенбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш-аракеттерден улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум, деди президент. Белгилей кетсек, 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров башка кызматка кеткендигине байланыштуу ээлеген кызматтан бошотулганы кабарланган. 6 декабрда УКМК салык кызматынын башчысын жана анын орун басарын электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан махинацияларга тиешеси бар экендигин аныктап кармагандыгы айтылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 17 декабрда өткөн маалымат жыйынында салык кызматынын жетекчилеринин кызматкерлеринин электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан аткезчилик иштерден улам өлкө казынасына 30 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөнбөй калганын билдирген. Булак Супер Кежи. Москвадагы жардырууда каза болгон генерал полиция өзбекстандык жаранды кармады. Орусиянын генералы Игорь Кирилловдун өлүмүнө алып келген теракты жасаган чектүү кармалды. Бул туурасында орус басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, ал 29 жаштагы Өзбекстандын жараны, аны Украинанын атайын кызматы жалдаган айтылууда. Шектүүгө бул кылмыш үчүн $100,000 оодаланган. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал Москвага келип, жардыргыч затты самокатка орнотуп, генерал жашаган турак жайдын кире беришине токтоткон. Анын баарын түз эфирде жалдаган тарапка көрсөтүп турган. Учурда Өзбекстандын тышкы иштер министри кармалган жарандын өздүгү такталып жаткандыгын билдирди. Белгилей кетсек, 17 декабрда Орусиянын борбору Москва шаарында жардыруу болуп, куралдуу күчтөрүнүн радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоо бөлүмүнүн башчысы Игорь Кириллов жардамчысы менен каза болгондугу айтылган. Булак Супер Кежи. Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Касмалиев Адылбек Алишович министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Андан кийин эле Адылбек Касмалиев жогорку кеңеште ант берди. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровдун башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотулганы кабарланган. Анын ордуна төраганын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Балбан Үзүр Жусупбековдун үйлөнүү тою өтүүдө. Бүгүн 18 декабрда Бишкектеги тойканалардын биринде Балбан Үзүр Жусупбековдун үлпөт тою өтүүдө. Тойдогу видеолорду анын жакындары социалдык тармактарда бөлүшүүдө. Париждеги Олимп оюндарында коло байгени багындырган Балбан Азиза аттуу модель кызга үйлөндү. 2 жаш 3 декабрда баш кошушкан.